尊敬的几国总统先生，你好。 Жолбеков Абдысалим Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 3-бөлүмү менен айыпталып атат. Айткан болгон эле ошол. Ал эми бул жерде президенттин кеңешчиси, анан кийин жанагындай тууганы деген иштер бул андай сөз болгон эмес. Тергөөдө бул жерде ошол эле Абдазизов айткан да тигинин тууганы болот, кеңешчиси болот, президенттин кеңешчиси болот деген сөздү тергөө немеге Ашимовго ошол айткан экен. Бирок ал өз алдынча эле айтканда бул жерде Акжолбековдун тиешеси жок. Эң негизгиси бул кылмыштын квалификациялоочу белгилери катары айта кетсек, бул деген опузалап талап кылуу бул жөндөн-жөн болуш керек да. Эч кандай карыздык мамиле жана болбосо эч кандай мамилеси жок эле туруп эле опузалап талап кылып бирөөнүн мүлкүн тартып алуу болсун. А бул жерде Ашимов өзү карыз болуп атса, ал өзүнүн карызын, өзүнүн милдетин аткарууну гана талап кылган да бул жерде. Бул жерде кылмыш жок деп эсептейм. Бул жерде таптакыр кылмыштын курамы жок. Таптакыр кылмыштын курамы жок. Ошондуктан бул ишти кыскартыш керек, жана мыйзамсыз камакта отурган Абдазизов менен Акжолбековду камактан чыгарыш керек. Siz aytып kеттiniz da Akjolbekov, anam kim dediniz? Joroyev, ya? Joroyev. Бұл өкім Абсалым менен сіз жолықтыңыз бе? Абсалым менен жолыққаныңыз бе? Телефондан сөйлештіңіз бе? Жоқ, телефондан, бирок телефон запистери бар. Жора аркылуу сүйлөштүргөнмүн. Түз сүйлөшкөн эмес. Түз сүйлөшкөн эмесмин. Ошондо ал президенттин кеңешчисимин деп айткан сизге жеке айтылып эле же немеге айтыпты ошо? Жороевге айткан. Ал бир эле мен эмес, Ташкөмүрдөгү кишилерге мен президенттин жыйынымын деп айткан. Первый здесь работает. Последний год октябрь, потом здесь работаю, потом на второй. Потом упал, поэтому закрыл, да? Ушел? Или почему? Или продали? Это женщина. Женщина? Быстрее сказал, это продал на это женщина. Женщина Мен билбейм. Ана келип туруп бир Кытайды дагы көргөн жокмун мен келгенимде. Бир Кытайдагы просто бер жакта рабочий бар экен, экскаватор айдап жүргөн. Ошонун эле кирип чыкканын көрдүм. Аларды мен вообще көргөн жокмун. Аларды чыккыла дегенге мен аларды көргөн жокмун да. Алардын техникалары токтоп атса, мен неге чыккыла деймин? Иштебей жатса. Siz документти бул карьера боюнча кайсы мезгилде алдыңыз ошондо? Октябрда алып атасызбы? Октябрда болуш керек, точно билбейм да. Атасыз? Точно, Автандилден. Автандилден. Эмне кагаздарды берди сизге? Эмне документтерди берди? Неме? Документ бүт эле экен. Тийиштүү лицензияны берди. Минустан регистрация кылып берди. Автандилдин колунда 3 лицензия бар бекен же 2 лицензия бар экен? Экөө болуш керек эле. 2 лицензия. Аны сиздин колуңузга берди. Кантип бул жерге келди? Эми мындай. Бул бара деген менен, мисалы үчүн кече күнү айттым го мен. Ал жер булар өздөрүгө бир неме жасап алган да. Себеби мен сатыптым. Действительно, саткан болсом, ошону алар неге келип даттанбады? Бул биринчи неме. Бул ошол менин эжемдин 1 гектар жерге ишине кирип кеткен территорияга. 1 гектар жерге кирип кеткен. Анан ошону булар принцип кылып туруп, тиги эжем менен мени кайрап туруп, мен үстүнөн арыз жазып алып, кемби өткөрүп алабыз деп туруп, мага булар менен жасаган ушул болуп атат, сатып жүргөнү деп. Бирок сиз аны саткан эмес. Жок. Гүлбара эже ал кенди качан алган? Гүлбара эже бул кенди көп эле болгон алган. Көп эле болгон. Ал сизге тиешеси жок, башка жерден алган. Эмне себептен Каралтын компаниябыз турса, Каралтын плюс деп экинчи компанияны түздүңүз? Каралтынды плюс деп, аны мен түзгөн эмесмин. Аны ошо инилерим бар, ошону түзгөн. Ага мен мисалы үчүн вообще 1% тиешем жок. Бирок фактически мына Кытайлар менен түзгөн договорду, Ленин дагы аты турат, мына жерге карасаңыз, Ленин дагы аты турат, менин дагы атым турат. Жок, ал эниңиз түзсө сиз кантип Гүлбара эжени өткөрүп бересиз? Мен өткөрүп берген эмесмин Гүлбара эжеге. Денем өткөргөн. Себеби Гүлбара эжени айылдарга кызы депутат деп туруп байлап атпайбы? Анын тиешеси жок. Если мен
Буларга мыйзамды бузуп, мына договорду мен мыйзамсыз кылганда, булар менин алдымда жок көргөнмүн. Дагы бир суроо. Айдарова Айгүл сиздин кызыңызбы? ооба кызым болот. Өзүңүздүн кызыңыз, а? Жогорку кеңештин депутаты. ооба причем ол жерде? Жок, тактап коюу иретиндечи. ооба причем ал билбейт мен эмне кылып атканымды. Ал бизнес дегенге кызыгы дагы жок. Ошол маалыматты да Бизнеси дагы жок. Мен деле бизнесим жок да. мен ошол маалыматты бүгүн уктум да. Эми ал кишини дагы биз жогорку кеңештен билебиз, эми ошол сиздин связь болуп калганыңызга мен токтоп коеюн дедим да. ооба мен кызым болот. Ал бизнес дегенди билбейт. Істейді да ал, мен байқадым да, ал мені аямайды да. Аш қалғаным, күн суықта жүргенім, ауырып қалғаным, аған былайша айтқанда бәрібір да. Алданып қалған білмей қалдым, рас айтам, бір туған. Кандай Кытайлар турат. Şu күнгө чейин мен уганым жок, башка кылганым жок. Ана 30 октябрда жумушту токтопту, өздөрү акчабыз жок деп. Бул договор боюнча бул мага келип турайбы да $300,000 биз берейли. Сен оюндан чыгып кел. Биз дальше иштейли. Анан мен олар сунушун четке какпадым. Хорошо дедим. Макул дедим. Макулдугун бердим. Макулдугун бергенде айтып атат. Мени эсли деп атат. Эсли. Şu 30 ноябрь 15 ноябрь декабрда 15 gün olup 31 декабрда ona bir ay olur. Bir ayda değil, bir ayda içinde değil. Ben o şu akşam bir alırsam, ben o şu getirgen raportlarımda ben başka teknikalarımı alıp çıkıp giderim de böyle yazı ver orada. Баткен областына караштуу Лейлек районунун Коргон айылынан 5-6 чакырым алыстыкта жайгашкан көмүргени жергиликтүү тургундар тарабынан эсирдин кезинде эле табылганы айтылып жүрөт. Телекке каршы бүгүнкү күндө бул көмүргени жергиликтүү элдин пайдасына иштебей, 2-3 компаниянын талашына айланып чоң чыр жаратты. Буга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси жээнэ деген сөздөр коштолуп, жалпы жумулай журтка дене дөрбүткөн интернет айдыңындагы УКМК тарабынан кармалган жаңылык дүрт этип желдей тарады. Бул боюнча Абдусалим Акжолбековдун жактоочусу Искендер Жоробаев мындай деди. Биринчиден Акжолбеков Абдусалим Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 3 бөлүмү менен айыпталып атат. Ал деген опузалап талап кылуу деп квалификацияланат. Бул деген бул кылмышты булар Абдазизов экөө, Ашимов автомобилди опузалап, жоопкерчилиги чектелген коомдун акцияларын чет элдик компанияга өткөзүп берүү талап кылган, опузалап талап кылган деп айып угузуп атат. Автандил Ашимов деген жигит өзү ошол чет элдик Ли Мениян аттуу жаранды алдап, могул жерде көмүр бар, ушул жерде көмүрдү чогуу казалык, анан 75%-ын сен аласың, 25%-ын мен алам деп, аны менен 7 май 2024-жылы келишим түзүп, анан көмүрдү каздырып, көмүргө жеткенден кийин аны мындайча айтканда алдап, мен бул көмүркенди башка бирөөгө сатып ийдим, карзым бар болчу деген шылтоо менен аны көмүркенден кубалап чыккан, кууп чыккан. Ошол факты боюнча бул биздин жактообуздагы Абдусалим Акжолбеков жана Ли Мениянга $40,000 акча берген болчу да. Ошол акчаны талап кыла, болгон эле талап кылган. Акчаны качан бересиң дегенде, ушул Ашимов автомобиль мени алдап кетти. Бул боюнча мен Лейле Баткен облустук УКМКга арыз жазганмын. Ошол боюнча жыйынтык чыкса гана мен ошол кен байлыкты, кен көмүркенди алсам, анан мен сенен ары карызыңдан кутулам деген жүйөсүн айткандыктан эми ошол акчасын кайтарып алуу максатында жабырлануучу Ашимов өзү кайрылган. Өзү кайрылып, ушундай Баткендеги кылмыш ишти токтотолук, андан көрө мага $120,000 берсин Кытайлар деп жанагы Абдазизов Жоробекке кайрылган да, себеби экөө мурдадан тааныш экен, достук мамиледе жүргөн экен. Ошол себептен бул жардам сурап кайрылган Ашимов Абдазизовго. Абдазизов болсо өз учурунда телефон аркылуу Акжолбеков Абдусалимге кайрылып, ушундай
сунуш түшүп атат. Кытай менен сүйлөшүп бербейсиңби деген эле сунушун айткан. Бул сүйлөшүп көрсө тигилер макул болгон эмес алардын шартына. Бул болгон ошол шартты айткан, болгон эле ошол. Ал эми бул жерде президенттин кеңешчиси, анан кийин жанагындай тууганы деген миштер, бул андай сөз болгон эмес. Тергөөдө бул жерде ошол эле Абдазизов айткан да тигинин тууганы болот, кеңешчиси болот, президенттин кеңешчиси болот деген сөздү тергөө немеге Ашимовго ошол айткан экен. Бирок ал өз алдынча эле айтканда, бул жерде Акжолбековдун тиешеси жок. Эң негизгиси бул кылмыштын квалификациялоочу белгилери катары айта кетсек, бул деген опузалап талап кылуу, бул жөндөн-жөн болуш керек да. Эч кандай карыздык мамиле жана болбосо эч кандай мамилеси жок эле туруп эле опузалап талап кылып бирөөнүн мүлкүн тартып алуу болсун. А бул жерде Ашимов өзү карыз болуп атса, ал өзүнүн карызын, өзүнүн милдетин аткарууну гана талап кылган да бул жерде. Бул жерде кылмыш жок деп эсептейм. Бул жерде таптакыр кылмыштын курамы жок. Таптакыр кылмыштын курамы жок. Ошондуктан бул ишти кыскартыш керек, жана мыйзамсыз камакта отурган Абдазизов менен Акжолбековду камактан чыгарыш керек. 2024 жылдын апрель айында Кытай Эл Республикасынын жараны Е Джин Цин аттуу таанышым Лейлек районунун Коргон айылында тийиштүү лицензиясы менен көмүргени бар экен. Инвестор издеп жатыптыр, көрүп келиң деп мага сунуштады. Карьерге келгенде кендин ээси Ашимов Автандил экенин билдим. Ал мага колундагы бардык документтерди көрсөтүп, казылган көмүрдүн 75%-ын силерге, 25%-ын биз алабыз деген шартты сунуштады. Себеби өндүрүшкө кеткен бардык чыгымдарды силер көтөрөсүңөр деди. Биз эсептеп көрүп макул болдук. Көрсөтүлгөн шарттарда Кара Алтын фирмасы менен 2024 жылдын 5-июнунда келишим түздүк. Келишимге кол койгондон кийин менин компаниям 2024 жылдын 1-июнундан баштап ушул эле жылдын сентябрь айында көмүргө жетип каза баштадык. Көмүргө жеткенде Автандил Ашимов бизге билгизбей карьерди Гүлбара аттуу аялга сатып жибергенин айтты. Карызым үчүн карьерди ага өткөрүп бердим, бирок келечекте биз алар менен иштешебиз деп айтты. Ошол күндөн баштап Автандил Ашимов ар кандай жолдор менен биздин суроолорубуздан четтей баштады. Чыккан көмүрдү өз алдынча ар жакка сатып, акчасын иштете берди. Быстро показали. Да, первый здесь работает. Да, последний год октябрь. Потом здесь работаю, потом на второй. Потом упал, поэтому закрыл, да? Ушел. Или почему? Или продали? Это женщина. Женщина? Быстрее сказал, это продал на это женщина. Женщина с работает. 700 тысяч там. Быстрее сказал. Вышел, да? Да. Уже трати. Продал, да? Где? Это работает. 700 тысяч долларов сюда вложил. Да. Мен Гүлбара менен сүйлөшүп, Ашимов менен кандай шартта кызматташканыбызды түшүндүрүүгө аракет кылдым. Бирок ал бизге жаңы кабыл алынгыс шарттарды койду. Сүйлөшүү натыйжа бербеди. Гүлбара жогорку кеңештин депутаты Айгүл Айдарованын апасы экени тастыкталды. Бирок Кара Алтын плюс деген компания башка кишиге катталса да, чечүүчү сүйлөшүүлөргө Гүлбара өзү катышып жүрдү. Анан булар мага чейин иштедиби, иштебедиби, мен билбейм. Анан келип туруп бир Кытайды дагы көргөн жокмун мен келгенимде. Бир Кытайдагы просто бер жакта рабочий бар экен, экскаватор айдап жүргөн. Ошонун эле кирип чыкканын көрдүм. Аларды мен вообще көргөн жокмун. Аларды чыккыла дегенге мен аларды көргөн жокмун да. Алардын техникалары токтоп атса, мен неге чыккыла деймин? Түшүндүм. İştebey жатса. Сиз документти бул карьер боюнча
кайсы мезгилде алдыңыз ошондо? Октябрда алып атасызбы? Октябрда болуш керек, точно Кимден билбейм да. алып атасыз? Точно, автандилден. Автандилден. Эмне кагаздарды берди сизге? Эмне документтерди берди? Неме? Документ бүт эле экен. Тийиштүү лицензияны берди. Минустан регистрация кылып берди. Автандилдин колунда 3 лицензия бар бекен же 2 лицензия бар экен? Экөө болуш керек эле. 2 лицензия. Аны сиздин колуңузга берди. Саткан да жок, эчтеке. Жок. Ал айтты, эже, мен мындай таанышмын да аялы менен жакшы мамиледем. Эже, мен неме кылам деди. 2 карьерди иштете албаймын деди. Ошого неме кылың, алыңыз деди. Мен айттым, макул дедим. Положение болбоду десем, жок, болгон жок деди. Положение болгон жок деди. Сиз анан ал кагаздарды алып эле Минюска бардыңыз да? Анан билбейм, бардым, даже бир жолу келбедим, Минуска барганбыз. Сиз ал документацияны өзүңүз бүтүрүп атасызбы же юристиңиз барбы? Мен өзүм эле чуркап бүтүрүп атам. Өзүңүз эле Минюска барып, өзүңүз баягы фирмаңыздын аты дагы бир жолу айтып койсоңуз? Кара алтын плюс. Кара алтын плюс. Автандилдики кара алтын, сиздики кара алтын плюс. Ооба. Бүгүнкү күндө Минюстан регистрациядан өткөнбү? Ооба, өттүм. Кайсы айда өттүңүз Ушу регистрациядан? октябрда болуш керек эле. Октябрда өттүңүз. Бирок лицензияны сиз Мен доверенность менен иштейм. Сиз ага өткөрүп ала элексиз, ошондой. Сиз баягы кара алтын плюс документтарын өтө элексиздерге карьера, ошондой болуп атат Минюстан? Ооба. Документтери бүтө элек болуп атат. Мен бүтүрүп атам буюрса, бүтөт. Бүтөт, ооба. Анан кийин Анан иш көп экен да, иш көп. Анан кийин ошондо автандил сизге карьерди жөн эле берип атат. Жөн эле берип атат. Жөн эле, эч кандай бир тыйын албай эле, сатпайды, эч кандай неме кылбай эле. Жок. Ага чейин айттыбы, бул Кытайлар бул жерди казды эле деп айттыбы, айткан жокпу? Жок, ал жөнүндө сөз болгон жок. Айткан жок. Сөз болгон жок. Дагы сиз азыр кимдин представителимен деп атасыз? Намазова Намазова ким? Майрам. Майрам, Ал киши бул кайсы айылдын? Баткен. Баткендин тургунубу? Баткен кайсы айылдан болот ошондо? Самаркандектен. Самаркандектин тургуну. Ал эже өзү бизнес менен алектенип жүргөн адам. Майда чүйдө, мен деле майда чүйдө бизнес менен, ал деле майда чүйдө бизнес менен. Сизге бул карьерди ошол автандилдин келинчеги сунуштады, ошону алыңыз деп. Ошондо автандил өзү. Просто тааныйм келинчегин. Өзү келип сунуштады. Алыңыз деп. Ошону менен. Сизде азыр бияка вложение кылганга уже ишти эми баштап атасыз. Сизге мен баштай элекмин, эч кандай баштай элекмин. Жок, баштаган жокмун. Мен документим бүтмөйүнчө эч ким менен сүйлөшпөйм дедим. Просто мындай эле угуп, варианттарды карап коем. Ким неме техникасы болсо, азыр техникасы жок эле Кытайлар келип алган. Жөн эле элдерди кыйнапчы, техникасы жок, акчасы жок, жөн эле келип чукулап туруп, чыккан көмүрдөн алып сатып, пайдасын көрүп ошентип иштетем деген. Дагы бир суроо. Айдарова Айгүл сиздин кызыңызбы? Ооба. Кызым болот. Өзүңүздүн кызыңыз, Жогорку кеңештин депутаты. Ооба. Причем ол жерде? Жок, тактап коюу иретиндечи. Ооба. Причем ал билбейт мен эмне кылып атканын. Ал бизнес дегенге кызыгы дагы жок. Ошол маалыматты да бизнеси дагы жок. Мен деле бизнесим жок да. Мен ошол маалыматты бүгүн уктум да. Эми ал кишини дагы биз Жогорку кеңештен билебиз, эми ошол сиздин связь болуп калганыңызга мен токтоп коеюн дедим да. Ооба, кызым болот. Ал бизнес дегенди билбейт. Азыр сиздин документтин бүтпөгөнүгө эмне тоскоолдук болот? Тоскоолдук болгон жок. Эмне? Жок, өзү процедурасы ушундай да. Буяка алып экспертизага алып киресиң, документтерди, проектчик нанимать эткенбиз. Анын 5-6 проекти бар, аны очередь келет. Ошентип кезек келгенде бүтүрүп атат да. Автандил экинчи карьерди чогуу казалы, мага жардам бергиле деп мени дагы алдап көндүрдү. Биз экинчи карьерге 300 000 АКШ долларын сарптап казып бүткөндөн кийин Автандил дагы өзгөрдү. Эми бизге экинчи карьерди сатып алгыла, болбосо башкаларга сатам деген шартын кое баштады. Ошондо Ашимовдун башынан эле биз менен кызматташууга ниети жок. Биринчи күндөн баштап бизди алдап келгенин так түшүндүм. Биздин эмгегибизди жана акчабызды иштетип, көмүр казуу башталганда бизди карьерден кууп чыгуунун айласын издей баштады. Көрсө бизге чейин Ашимов казакстандык инвесторду дагы акчага алдап, аны милиция менен коркутуп Кыргызстанга келгис кылган экен. Не бар деди? Шахта бар деди.
жетпей жатат dedi. Егерде dedi пул бериңиз мен бастай берем dedi. Мен бул жактан пул салып жибердим аган. Акча салып жибердим мен. Анан айттым, акча салдың, кайдарам деп эдиң кой дебем. Тагы да акча керек dedi. Анан кой dedim, мен ишенбей барайын, эртең бул пулдун баарын алып, кайтарамма, кайтармайма. Алдына бардым, пулду алып тагы да. Бишкекте жоктум, мен бардым ага. Уже экинчи мәрте тагы пул сурады да. Анан мен ойландым да, бул кайра пул салып атыр, бул ачык ба, өтүрүк ба, жалган ба барып көрөйүн dedim. Тагы да пул менен келсеңиз, мен ошо мен лицензия бүтөдү. $80,000 шахтаны сатам. Жартыга жарты, 50ге 50 пулду бөлүп аламыз dedi. Анда мен сизге $30,000 берейин, жана үстүнө бир кабан машина мингип жиберем dedi. Onu өзүң билесиң dedim. Маган накты 30,000 бер. $30,000. Мен тыныч эле кайтайын дедим, болду dedi. Анан ал сөздөн кийин экөөбүз барып чайпай кылдык. Акчаны алды да эртесине чалды. Келиңиz үйгө келиңиz. Чай ичип кетиңиз dedi. Документ не болуп атыр? В общем, 3-4 күндө бүтөдүн иш dedi. Мен 3-4 күн эмес, макул dedim. Bir hafta күтө турайын dedim. Жок. 3-4 күндөн кийин телефон бирден өчүрөт. Анан кийин кабарлашпадым. Калай айтсам экен сизге, маган дальнейшем адан толку жок да, только вред. Ал маган любой нерсени сип да, ал мен байкадым да. Ал мени аямайт да. Аш калганым, күн суукта жүргөнүм, ауруп калганым, аган былайча айтканда баары бир да. Алданып калган билбей калдым, рас айтам, бир тууган. Өмүргө жеткенде Автандил Ашимов бизге билгизбей карьерди Гүлбара аттуу аялга сатып жибергенин айтты. Карызым үчүн карьерди ага өткөрүп бердим, бирок келечекте биз алар менен иштешебиз деп айтты. Ошол күндөн баштап Автандил Ашимов ар кандай жолдор менен биздин суроолорубуздан четтей баштады. Чыккан көмүрдү өз алдынча ар жакка сатып, акчасын иштете берди. Жыйынтыгында Абдусалим Акжолбековго Ашимов достору аркылуу байланышып 120,000 AQSh долларына экинчи карьерди менин ишканама сатып өткөрүп берүүнү сунуштаганы белгилүү болду. Мен 70,000 AQSh долларын берүүгө даяр экенимди айттым. Себеби жалпы чыгым 1 миллион AQSh доллары болгонун эскерттим. Бирок ал ач көздү кылып ага макул болгон жок. Ошондо Ашимов алдамчылык боюнча кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында биз сарптаган 1 миллион AQSh долларын кымырууга аракет кылып, айрым тааныштары аркылуу жалган жалаа менен Акжолбековду карматты. 300 тысяч долларов. 300 тысяч. Эми бул Ли деген менен экөөбүз чогуу тааныш болушту. Чогуу мен иштешейин дедим. Анын айтканына караганда мен макулдук бердим. Экөөбүз жолу карьерге мен көмүргенме 15 жолу чыкты. 15 жолу чыкты Ли. Ак Lexus, кара Lexus 15 жолу чыгып, геологдор менен такташып, тактагандан кийин мага келтирип, мына договорду көтөрүп келди. Ошол өзү түзүп келген договор. Мен буга бир кошумча кошкон жок, башка кылган жок. Бирок бул договору Израилдин фирма бар го, мына этаж салган үйлөр. Ошол договорду эле көчүрмөсүн көчүрүп келди, мага чакырып коюптур. Эми бул карьерге чаптады. Bir $200,000, $300,000 акчасы кетти, действительно. Көзүм менен мен мисалы үчүн көрбөсөм дагы, бирок уктум өзүнүн оозунан. Анан азыр чыгып алайын, адреска айтып, мен $700,000 кетирдим, мени кууп салды деп. Анан сиз өзүңүз барып келген болсоңуз, көрдүңүз да. Кандай кытайлар турат. Şu күнгө чейин мен кууганым жок, башка кылганым жок. Ана 30 октябрда жумушту токтопту, өздөрү акчабыз жок деп. Инвестор келиш керек деп. Кытайдан бир аял киши келди. Аял киши келди дагы, алар менен сүйлөштү. Билбейм эмне болду. Кайра ал кетти. Лидага бошко кетти. Анан 30-ноябрь күнү юристтер менен келип туруп, мага мына договорду түзүп берип атат. Агасызген түзүп берип атат.
Ошол договор боюнча мындай айта кетсеңиз, бул эмне деген договор? Бул договор боюнча бул мага келип туруп айтып атат, 300 000 доллар биз берейли, сен оюндан чыгып кел, биз дальше иштейли. Анан мен олар сунушун четке какпадым. Хорошо дедим, макул дедим, макулдугун бердим. Макулдугун бергенде айтып атат, мен если деп атат, если ушу 30 ноябрь 15 ноябрь декабрда 15 күн болот, 31 декабрда ровно 1 ай болот. 1 айда деп, 1 айда ичинде деп. Мен ошол акчаны бере албасам, мен ушуну кетирген расходторумду мен башкартам, техникаларын алып чыгып кетем деп өзү жазып берип атат. Муну мен башка кылганым жок, эчтеке дегеним жок. Мына юристтери, переводчиктерине кол коюп берип атат. Өздөрү самоонун келтирип кол коюп берип атат. Мен буларга эчтеке жабак же көп деген жерим жок. Ошол негизинде мынеке кагаздар менен турат бүт мыйзам. Бирок ошол договорду аткарган жок. Аткарган жок договорду. Эч канча акча берген жок. Алар мага видео жиберишти да, мурун соң менен акча берген экен, канча алынды акча. Ал ошол жерге мен жол салып барган, көрдүңүз да? Ток барган, суу барган, ошолорго кетиргенге башында келгенде мага 60 000 доллар безвозможно деп туруп печатын баскан, кол койгон, кайтарып берген. Ошонун негизинде булар арыз жазып, мени коркутушуп, Абдысалим деген балдар болуп, Жоробек деген балдар болуп, мени коркутушуп, булар мага неме жасашты да, коркутуулар жасашып, полный видеолору бар, мисалы үчүн мен келип УКМК Бишкекке арыз жаздым. Запистердин негизинде улар полностью такталып, очный ставка болду, очный ставкада моюндарын алышты. Действительно ушундай болду деп. Анан ошонун негизинде чара көрүп камады да булар. Сиз Абдысаламды айтып кеттиңиз да, Жолбеков, анан ким дедиңиз, Жоробек, Жоробек. Бул экөө муну Абдысалам менен сиз жолуктуңуз белем? Абдысалам менен жолуккан эмесмин. Телефондон сүйлөштүңүзбү? Жок, телефондон, бирок телефон запистери бар. Жора аркылуу сүйлөшүп турганмын. Түз сүйлөшкөн эмес. Түз сүйлөшкөн эмесмин. Ошондо ал президенттин кеңешчисимин деп айткан сизге жеке айтты беле же немеге айтыпты ошо? Жоробек айткан. Ал бир эле мен эмес, Ташкөмүрдөгү кишилерге мен президенттин жыйынымын деп айткан. Ошондо булардын дооматында болуп атат да. Биз карьерди казсак, акча салсак, ал карьерди Гүлбара эжеге сатып жиберди. Бул кандай болду? Гүлбара эже кантип бул жерге келди? Эми мындай. Гүлбара деген менен, мисалы үчүн кече күнү айттым го мен. Ал жер булар өздөрүгө бир неме жасап алган да. Себеби мен сатыптым. Действительно, саткан болсом, ошону алар эмнеге келип даттанбады? Бул биринчи неме. Бул ошол менин эжемдин 1 гектар жерге ишине кирип кеткен территорияга. 1 гектар жерге кирип кеткен. Анан ошону булар принцип кылып туруп, тиги эжем менен мени кайрап туруп, мен үстүнөн арыз жазып алып деп, кемби өткөрүп алабыз деп туруп, мага булар мени жасаган ушул болуп атат, сатып жүгөрдү деп. Бирок сиз ага саткан эмес. Жок. Ал Гүлбара эже ал кенди качан алган? Гүлбара эже бул кенди көп эле болгон алган. Көп эле болгон. Ал сизге тиешеси жок, башка жерден алган. Эмне себептен Кара Алтын компаниябыз турса, Кара Алтын плюс деп экинчи компанияны түздүңүз? Кара Алтынды плюс деп, аны мен түзгөн эмесмин. Ким түздү? Аны ошо инилерим бар, ошону түзгөн. Ага мен мисалы үчүн вообще 1% тиешем жок. Бирок фактически мына Кытайлар менен түзгөн договорду, Ленин дагы аты турат, мына жерде карасаңыз, Ленин дагы аты турат, менин дагы атым турат. Жок, ал эниңиз түзсө сиз кантип Гүлбара эжеге өткөрүп бересиз? Мен өткөрүп берген эмесмин Гүлбара эжеге. Денем өткөргөн. Себеби ал негизи түп тамыры бул лицензия мен аркылуу келген. Кандай десем, тендер аркылуу келген. Баягы азыр тендерге чыгарып берип атпайбы? Ошол аркылуу келген. Анын бетте эч кандай, мисалы үчүн азыр берди байлап атпайбы тигиге. Вот тиешеси жок. Тиешеси жок вообще, 1% тиешеси жок. А бул эми просто тиги Гүлбара эженин айылдарга кызы депутат деп туруп байлап атпайбы? Анын тиешеси жок. Если мен буларга мыйзамды бузуп, мына договорду мен мыйзамсыз кылганда, булар менин дагы жок түзгөнмүн. Бирок жок кыламды аракет кылыптыр үчөөлөр. Фашистик акчаларды мен чөнтөгүмө тыгабыз, тигине кылабыз, мындай кылабыз деп. Эми баары бирөөгө көрүп калсаң өзүң чөзүң го. Мен далилим ушул.
Мен мыйзамын бузган жокмун, бирок мыйзам жолунда барам мен до конца. Үчөөгө тең барам. Натыйжада биринчи, экинчи деген карьерлер бир эле шахтанын көмүргени экен. Бизди алдап биринчи лицензияны өнүктүрүү максатында Көкбел участкасына, экинчи биз көрбөгөн лицензияны Такаташ участкасына алып, биздин акчаны геологиялык чалгындоо иштерине жумшадык деп 3 жерден каздырып, чыккан көмүрдү мыйзамсыз саткан үчүн жооп бериш керек.